мен ошондоймун. Мен ошондоймун деген тема бүгүн. Мен ошондоймун. Негизи бул көп адамдын шылтоосу да. Көп адамдын шылтоосу көп эле ошол мен ошондоймун да, ошондой болсом эмне кылайын деген шылтоону көп айтат да. Негизи туурабы? Көп адамдар ушундай шылтоо айтып жашайт да. Негизи буну кандай, биз ушул сөздү кандай учурларда айтабыз? Мен ошондоймун деген сөздү. Биз тек гана жана бизге замечание айткан учурда, биз жөнүндө бир сен мындайсың, мындай болбойсуңбу деген сыяктуу нерселерди критика айткан учурда, биз ошол учурда ошол критиканын үстүндө анализ жасап, балким чын эле же болбосо чын эмес, жөн эле айтып атат деген сыяктуу нерселерди айтпаш үчүн эмне кылабыз? Ошол нерседен кутулуш үчүн эле бир эле сөз менен кутулуп кетебиз да. Мен ошондоймун депчи, мен ошондоймун, эмне кылайын деп коебуз да. Да, я такая, что я могу сделать депчи, биз ошол бир сөз менен кутулуп кетет экенбиз да. Чындыгын алып караганда биз кандайбыз? Чын эле биз ошол айткан адамдардын айткандайбызбы же башкача адамбызбы да? Кеп ошондо да. Негизи адам баласынын жашоосунда ошол жашоосуна аябай чоң таасирин тийгизе турган факторлор бар да негизи. Анан бүгүн биз эки фактор жөнүндө сүйлөшөбүз, ошол психологический факторлор жөнүндө. Бул азыр биринчиси жөнүндө сүйлөшөбүз, андан соң дагы бирөөсү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул эми сиздер бул темада сабактарды өткөнсүңөр, бүгүн дагы кайталоо иретинде болот дагы. Самооценка жөнүндө сүйлөшөбүз да. Любовь к себе деген сабактарды өтүп эле келатпайлыбы, буга чейин эле. Мына ошол самооценка деген дагы бул ошол өзүн өзү баалай билүү деген да. Өзүн өзү баалай билүү. Самооценка негизи үчкө бөлүнөт деп психологияда айтылат. Заниженная самооценка, бул аябай өзүңдү төмөн баалоо, заниженная самооценка. Адекватная самооценка өзүңдү анык баалоо, чындап баалоо, же болбосо мындай өзүңдүн бааңды билүү, анан кийин высокая самооценка деп коет. Бул завышенная самооценка, мындай жогорулатып өзүңдү баалоо да, өзүңдү жогорулатып баалоо. Мына ошол 3 бөлүккө бөлүнөт экен да самооценкачы. Анан негизи эле самооценка деген сөз дейт да. Негизи психологияда бар самооценка деген сөз, бирок эгерде ошол сөздү мындай терең талдай турган болсок, самооценка деген нерсе жок да. Негизи бир дагы адам өзүн өзү баалаганды билбейт да. Баала албайт. Бир дагы адам өзүн биз ойлойбуз, мен өзүмдү өзүм баалап атам депчи, бирок түп тамырына келип караганда, биз баягы күнү өттүк, программа жизни деп, биз өзүбүздүн сценарийибизди өзүбүз жазбайбыз, туурабы? Ошентип айтканда, түп тамырына келип караганда самооценка качан пайда болот дагы, качандан баштап өрчүп өнүгө баштайт экен да. Бул самооценканын өрчүп өнүгүшүнө абдан чоң таасирин жанагы 5 жашка чейинки подсознаниянын пайда болушу абдан таасирин тийгизет экен да. Ошол подсознаниянын пайда болушу, өрчүшү абдан чоң таасирин тийгизет экен дагы. Анан кийин бала чоңоюп баштаганда качан ошол сознаниясы өрчүп, подсознаниянын сознание бар да, ошол мына сознаниясы өрчүп 7 жаштан өткөндөн кийин 10 жашка чейинки учурда өзүнө суроолорду берип баштайт экен да. Мен чындап эле сулуумунбу? Мен кебетем кандай? Мен өзү кандай кишимин, мен киммин деген сыяктуу суроолорду бере баштайт экен да. Мына ошол маалда биз ойлойбуз го, подростковый возрастта башталат суроолор депчи. Негизи подростковый возрастка чейин эле ошо сознание эмне себептен 7 жаштан школго барат да. 7 жаштан школго барат, анын себеби ошол убакта адамдын сознаниясы өрчүй баштайт да, сознаниясы. Эми ошол сознательный человек болуп калат да.
Көрдүңүздөрбү, ошол сознательный состоянияга өткөндөн кийин адам өзүнө суроолорду бере баштайт да. Мен киммин? Мен кандай адаммын? Деген сыяктуучу. Анан эми караңыздар, бул жерден эгерде бала, кичинекей бала, бул жерде ошо самооценканын өртүшүнө кандай факторлор таасирин тийгизип атат биздечи, коомдо? Эгер кичинекей бала эч жака барбаса, үйүндө өзүнүн үйүндө эле жүрө берсе, эч ким менен жолукпаса, анда анын самооценкасы завышенный болот да. Завышенный болот. Эмне себептен? Анткени аны үйүндөгүлөрдүн баары жакшы көрөт, мактайт, бирок бүт учурда эмес да, баардык учурда эмес. Мактайт. Анан ошол самооценканын мындай завышенный болбошуна үйүндөгү бир туугандар аябай чоң таасирин тийгизет да, жардам берет да бири-биринечи. Кимдин бир туугандары бар, анан ошол бир туугандарыңар силерге башында ошол баланын самооценкасын ошо бир туугандарынан аябай чоң мындай көз каранды болуп калат да. Анткени ошол бир туугандар ошол баланын келбети жөнүндө постоянно комментарий кылып турат да. Комментарий кылып турат. Жакшылап эстеңиздер, кичинекей кезиңиздерден баштап эстеңиздер да. Мисалы, эгер кичинекей бала ага ошол жанындагы кишилер сен кулагың делдейген, мурдуң чоң, капкарасың, боюң кичинекей, боюң узун, арыксың, толуксуң, же болбосо бетиңе карачы бирдеменин баары чыгып кетиптир деген сыяктуу комментарийлерди жазабаса, кичинекей бала ал жөнүндө такыр ойлонбойт. Түшүнүп атасыздар, такыр ойлонбойт. Мага айтышкан дейт, Нургүл эже, ооба, биздин үй бүлөдө биз үчөөбүзбүз да, үчөөбүз болгондо менин иним менден кичинекей, эжем улуу, анан эжем аябай эле арык эле да, кичинекей арык болчу да. Анан кийин мен мындай бойлуу болгон үчүн мени деген баары эле толуксуң дей беришчи да. Мына ошол кличкаларды коебуз, мен да кличкаларым бар болчу. Анан деген ошол маалда сүрөттөрдү карап азыр таң калабыз да, үчөөбүз отуруп, эмнеге ошондо сени толук деп айтчык деп күлүшөт да. Алар мени толуксуң дейт, мен аларды арбаксың дейм. Инимди болсо мурдуң чоң дейбиз. Көрдүңүздөрбү? Мына бултук, чоң баш, мына ушундай аттарды коебуз да бири-бирибизгечи. Мен мисалы братишкамды чоң мурун деп койчумун, анан эшиктен кирип келсе эле, ал анда кичинекей да, анан кийин кирсең эле мурдуң кирет биринчи деп элечи, тамашалап эле. Азыр карасаң мурду деле жок, просто мени шылдыңдаса, мен да шылдыңдап, ушундай да бири-бирибизди шылдыңдап туруш керек да. Анан азыркыга чейин сүрөткө түшөт го, сүрөткө мен го Кудайга шүгүр ар кайсы тренингке катышып атып жакшы натыйжа берди да, бирок эми мисалы иним тренингке катышкан жок да, азыркыга чейин баягы сүрөткө түшкөндө биринчи эле мурдум көрүнүп калыптыр деп эле айтып турат да, көрүнбөй эле жашнакай эле турат, сен жок карасаң килейген болуп көрүнүп атат депчи. То есть бул эмне болуп атат? Ошол баланын, ошол инимдин сознаниясына эле эмес, подсознаниясына дагы өзүнө болгон картинасына ошол мурдум чоң деп кирип калган да. Же болбосо ушундай жашнакай братишкам бар, баары эле кызыга берет да. Көргөндө эле сразу келдиң барбы деп сурашат да, элдин баарычы. Анан бирок мага такыр жашнакай көрүнчү эмес да. Түшүнүп атасыздарбы? Кичинекейибизден биз бири-бирибизди ошентип шылдыңдай берип, анан биздин үйдө бир эле сулуу бар болчу, эжем сулуу болчу да. Баарыбыз эле Асель сулуу деп эле, анан кийин иним экөөбүз өзүбүздү такыр сулуу деп эсептечү эмес экенбиз да. Көрдүңүздөрбү? Анан ошол самооценка кичинекейинен бери келатканчы, анан ошону балдарга түшүндүрүш керек да. Мен мисалы азыр кыздарым менен ошол жөнүндө көп сүйлөшөм, анан улууларына өзгөчөчү буга аябай улууларынын ролу чоң да. Анткени кичинекейлер өсүп келатканда, мисалы мындай да, силер улуу балаңарды мактап, көрдүңүздөрбү, ушундай аттарды коюшканда илгери бир подружкабыз бар эле, ошону деген Пакана деп коюшчу да. Жалабаттыктар жакшы билет, Пакана деген эмне айтып койсоңор. Көрдүңөрбү? Анан ошол настолько заседает ошол нерселерчи, анан кийин
биз мындай кылышыбыз керек да. В идеале кандай болот воспитаниячы? В идеале мындай да. Улуу балаңарды 7 жашка чейин силер чоңойтосуңар. Эч кимге внешность жөнүндө комментарий айтырбаганга аракет кылыш керек да. Айтырбаганга. Например, мындай да. Ошол улууларыңарга түшүндүрүп, мындай, мына бою кыска көрүңөр, Пакана деген ошо бою кыска да. Бирөө айткан Пакана депчи, билбейм ким айтканын. Ошойдон эле биз аны деген почти 9 класска чейин Пакана деп өрчүктө. Мен даже ошол Пакананын эмесинин смыслын билбей эле айтып турман. Кийин бир жолу сүйлөшүп калам, эмнеге сен Пакана болуп калгансың деп отурсак, анан бир оштук подружкабыз бар, Асылгүл деген. Ошол айтып атпайбы, Пакана деген бою кичинекей деген депчи. Анан аябай күлөбүз да, бирок азыркыга чейин бою кичинекей. Анан биз Пакана дейбиз, балдар таракан дейт, элестеткиле ушундай кличкаларда действительно. Мен болсом кличкам Анаконда болчу школдон. Мен 5 класста эле боюм өсүп кеткен. Анан кийин боюм өсүп кеткен да, аябай узун болчу. Балдардын баары, кыздардын баары кичинекей да, мен боюм ошондо эле 164 болуп өсүп кеткен. Элестеткиле 5 класста кыздын бою 164 сантиметр да. Анан мен ушундай сүрөттөрүм бар школдончу. Анан кийин баарым тизилип турганда эже менен тең болчумун да менчи. Классный руководитель мененчи. Анан мен староста болчумун да. Анан аябай чакчаңдап, жана школдо ушундай кыздар бар го, элдин баарын урушуп, тизип эле ушинтип өрчүмүн да. Анан кийин ошого мен деген мало того, что узун, еще и вредная деп, анан кийин Анаконда деп коюшчу да. Бул Анаконда деген дүйнө жүзүндө эң узун жылан, билесиңер да. Анан кийин ушундай аттарды койчубуз да, страшный аттар бар болчу. Наркоман, алкаш, зек деп ошо кебетесин карапчы, бир балабыз бар эле, мындай өзү кара тору келген бала, анын колу вечно кириле да. Ошону болсом тракторист депчи. Көрдүңөрбү, ушундай тракторист деп ат койчу элек. Ал болсом азыр шофер, анан кийин машина оңдойт да. Анан азыркыга чейин күлө берет да, силер тракторист деп шофер болуп калдым депчи. Көрдүңөрбү, ушундай да. Анан ошол баланын самооценкасы кандай болот эми карасаңар. Эркек балдарга деле биз ойлой беребиз, бул не влияет, бирок аябай влиять этет да. Самооценкасына дагы, өзүнүн алып жүрүшүнө дагы аябай эмесин, таасирин тийгизет да. Бир звезда бар да, азыр ошо эсимден чыгып атат ким экенинчи, бирок ошол звезда аябай сулуу да. Анан мен ошол восхищаться этип жүрчүмүн да. Анан кийин бир интервьюсун уксам эле, ошол интервьюда ушу Вера Брежнева болуш керек да. Мен эсимден чыгып атат да. Бирок аны менен миллиондогон адамдар восхищаться этет да. Анан ошол Вера Брежнева айтып берип атпайбы, мен дейт 32 жашка чыкканча өзүмдү сулуу сезе албай койгом дейт да. Мен сахнага чыгып ырдап, ушунча адамдар мен менен суктанып атса да, мен өзүмдү сулуу сезе албай койгом дейт. Анан 32 жашыма чыкканда ошол продюсерим деди да, ошол жолдошум мени психологка бар деген дейт да. Психологка бар деген дейт. Анан ошол психологка барганда сүйлөшүп отуруп, неге мен өзүм сулуу сезе албайм десем дейт, көрсө дейт, мен школдо окуп жүргөндө боюм узун дейт да. Анан мындай жамбаштарым, эмчектерим өсө элек болчу дейт да. Аябай боюм өсүп кеткен, бирок дейт да, ошо азыр бою 170 го, ошондо эле 168 ушундай болуп өсүп кеткем дейт да. Анан бетинде веснушкалар бар, чачым сары болчу дейт да. Анан кийин мени деген пугала огородная, дагы доска, бизде ушундай бар го, доска деп шылдыңдашчы дейт да. Анан пугала огородная, анжа пугала бар го, таяктан жасап коюшат го, эмичи мындай эмеден, мешоктон таяктан, сен точно эле ошолсуң деп ушинтип эле шылдыңдашчы дейт да. Анан Вера десе эле, а кто это пугала что ли деп, ошол школду бүткөнчө дейт, 11 классты бүткөнчө мен ошол пугала огородная деген сөз менен чоңойгом дейт да. Анан ошо 32 жашка келгенде дейт да, элестеткиле, 32 жашка келгенде ошол бир интервью берип атып, анан кийин, а вы знаете, что вы одна из самых красивых женщин в мире десе, я что ли деп аябай эметкем дейт да. Анан ошондо дейт, ошол менин продюсерим көрүп дейт, анан кой деп, кел деп эметейли,
ошол тебе надо поработать психологом деп, анан ошол психолог менен иштегенден кийин дейт, ошо 32 жашка чыкканда анан я поверила, что я красивая дейт да, оказывается дейт да, ошол буллинг деп коет го школдо, бири-бирин шылдыңдоо жана антип эметүү аябай дейт да, ошол жашоодогу таасирин тийгизет экен дейт да, таасирин тийгизет экен. Ирина Шейк деген дагы эме бар, модель бар, ал дагы Кристиан Роналдо бар го, ошол известный психолог менен жүргөн, всемирно известная модель. Мына ошол дагы айтат да, мени школдо дейт аябай настолько булить этишчи дейт, мен болсом ошол шылдыңдап дейт да кебетем да. Ал өзү Ирина Шейк орус, Украина ишил 3пү эменин смесинен түрүлгөн кыз экен да, кандынчы, анан метиска болуп атпайбы. Анан кийин ошону айтып эле шылдыңдай берчү дейт да, недорусская, анан кийин ушундай сыяктуу сөздөрдү айтыпчы, анан ушунчалык булить этишчи дейт, что мен ошол за границада жашайт го азырчы, ошол өзүм төрөлүп өскөн жерде баргым келбейт дейт да. Мен мындай историяларды айтып берип атам, мен аябай көп ушундай известный адамдардын интервьюларын көп көрөм да, аябай сонун нерселерди аласың өзүңө. Бирок ошо көп көргөн үчүн да аралашып кетет да кээ бирдечи. Если вдруг башка кишиники болуп калса, фамилиясында такташ керек экен да. Анан эми караңыздар. Бунун баарын эмнеге айтып берип атам мен? Биз ойлойт экенбиз да, бизде эле ушундай депчи, бизде эле ушундай низкий самооценка, анткени бизди кичинекейибизде шылдыңдаган депчи. Жок, алтындарым, бизде эле эмес, бул ар бир адамда бар. Даже биз сулуу деп суктанган, суктанып аябай вау, ушундай сулуу аял экен, ушундай сулуу айым, ушундай сулуу киши экен деген адамдарда дагы ушул низкий самооценка бар да, бар. Самооценка да бекер айтылган эмес да. То есть, бирок биз ошол самооценканы түшүнүшүбүз керек да, анан балдарга да түшүндүрүшүбүз керек да. Биздин өзүбүзгө болгон отношение бул биздин өзүбүздүн көз караш эмес. Самооценка глазами окружающих людей деп түшүнүш керек да. Моя самооценка глазами окружающих людей. Эмне себептен? Анткени эгерде элестептиле, мисалы мындай да, кичинекей бала чоңоюп келатат, там 5 жашка чейин, мен мисалы азыр 5 жаштагы кызым күзгө отуруп эле я такая красотка деп берет да. Анан мен үйдөгүлөргө запрещать этем да, бири-бириңердин внешностуңар жөнүндө, мен 4 кызым бар, комментарий кылмай жок депчи. Абсолютно комментарий, даже вот кичинекейине да комментарий кылмай жок. Эгер айтсаңар жакшы айткыла, айтпасаңар айтпагыла депчи. Анан ага эч ким айтпайт да, сен мындайсың, сен тигиндейсиң депчи. А эгерде, например, ал деген көзү жүлжүк экенин же мурду чоң экенин билбейт да. Ал бала билбейт. Түшүнүп атасыздарбы? Аны ага извне информация келет да. Сен көзүң жүлжүк, мурдуң чоң деген. Анан ошондо бала, уже чоңоюп келаткан бала, уже 5 жаштан өтүп, 7 жашка жеткен бала өзүнө суроо берет деп атпайбы? Өзүнө суроо бергенде каяктан запрос кетет? Баягы эле подсознаниядан запрос кетет дагы. Анан кийин эмне деп келет ага? Сен мурдуң чоң. Айткан киши унутулуп калат. Эжең айтты дебейт. Каяктан келди бул информация мага дегенде, сен ошондойсуң дейт да. Көрдүңүздөрбү, сен мурдуң чоң, сен ошондойсуң. Анан ошол менин эжемдин кызы бар, азыр 3-класс болуп калды. Анан аябай сулуу да, негизи өзү аябай сулуу, жашнакай, действительно сулуу да. Билбейм, төрөлгөндө эле башкача болуп төрөлгөн, эч кимге окшош эмес да. Анан ошол кыз эми азыр 3-класс болуптур, баягында барып чачын өрүп берип атсам, чачын өрүп берип атпан, Айбикеша какая ты красивая десем, нет, я не такая красивая деп атпайбы. Анан таң калып, эмнеге ты не такая красивая, сен баары красиваясың дейт го десем, нет, мне эжешки сказали, что я черная. Көрдүңүздөрбү? Хотя эжелери чоң, просто алар деген капкарашка деп эркелетип коюшат экен да. Анан мен айтып атпайм, эмнеге антип айтасыңар силер депчи. Бул азыр как раз критический момент. Вот 7 жаштан 12 жашка чейин критический 5 жыл да. Вот ошол 5 жылда баланын самооценкасы башталат, фундамент башталат. Ошол маалда вообще внешность жөнүндө комментарий кылбаш керек.
Особенно кыргыздар капкарам, кейпи суугум, сарым, анан мурду чоңум, анан көзү жүлжүгүм, анан кытайым, анан кыргызым, эмне деп гана эркелетпейсе, ошонун баарын прекратить надо. Красавица, умница деп эркелеткиле, колуңардан келсе, колуңардан келбей, лучше жөн эле жаным, алтыным деп эле эркелетип койгула да. Эми өзүбүздү алып карайлы. Биз деле ошондой фактордон өткөнбүз да. Мени томпошка, тултушка, бултушка, булочка ушинтип эркелетишчү да. Единственный тайкем бар, до сих пор папешка деп эркелетет. Айпери, айперишка, папешка деп ошентип эмете болгон. Анан кийин чоңойсом деле ушинтип эркелетет. Калган бардыгы эле ошондой да. Томпошка, бултушка, бултук, тултук. Короче, ушундай да. Анан характерим меники кичине эмирек болгон үчүн көкпет, анан ошон үчүн былтыксың, анан тылтыксың, ушундай сөздөр да, жалаңчы. Анан эжем болсом, ал до сих пор самооценкасы высокий, аябай мындай эме да. Ал болсом, экөөбүз Луиза Хейдин китебин окуп атабыз, анан кийин ал айтып атпайбы эме депчи, менден эчтеке чыкпай койду дейт да, ушу самооценка жөнүндө 21 күн Работа с зеркалом деген китеби бар Луиза Хейдин. Ошо мен окуп анан кыздарым окуп атканын көрүп, мен да окуп көргөнчү деп алып кеткен. Анан барсам айтып атпайбы, вообще эчтеке чыкпай койду, эмнеге деп атпайбы. Айтып атам, конечно дедим, чыкпайт. Если сен кичинекей кезиңен бери үйгө келген кишим бар эле, кыздарың баарынан могу Асель сулуу экен, анан ушул үйдө эң эле сулуусу Асель экен, бул кимге окшош болуп калган, мынча сулуу болуп деп эле элдин баары ушинтип атса деген, каяктагы низкая самооценка деп атам да менчи, каяктагы детские травмы өзүң ойлосоң дедим. Анын үстүнө деген улуусу болгон үчүн еще слабый эле тамак жакшы жебейт эле, ушундай балдарыңар барбы силердин дагы? Анан биз бардыгыбыз дайыма слабый баланы аяйбыз. Биз менин деле экинчи кызым ошондой, тамак жакшы жебейт, анан кийин чарчай берет кечке. Анан ошол баланы көбүрөөк аяйсың да. Анан ошол эжемди аяп эле, тур, ал чарчап калды, сен кыл, тур, сен көтөр, ал көтөрө албайт деп эле ушундай болорчу да. Анан айтып атпаймынбы, просто эме в идеале негизи ошентип чоңойтуш керек да баланы, в идеале ошентип чоңойтуш керек. Ал бул нерсе кийинки жашоосуна аябай чоң таасирин тийгизет да. Бирок мен айтпайм, менин ошол самооценкам низкий депчи. Эмне себептен? Анткени мен низкий болуп келген дагы анан бир фактор оңдоп кеткен. Мына ошол жөнүндө да азыр айтып берем. Ошол кыз эгерде мындай болот да, просточо ошол чоңоюп келет, анан 12 жаштан өтүп баштагандан кийин кыздар ким менен сүйлөшө баштайт. Ким жөнүндө сүйлөй баштайт. Эгерде силердин ошол кыздарыңар болсо, кичинекей кыздарыңар болсо, мурда билбейм, мен кыздарым менен аябай секретничать этем, баарын эле айтып беришет. Анан кийин мурда деген башка нерселерди сүйлөшсө, азыр жалаң ошол жөнүндө да сөздөр. 12ден өткөндөн кийин бале болдум да. Кичинекей кызым 13кө чыкты, болсо 15ке чыкты да. Кечинде болобу, эме болобу, мына туура айтасыз, реже жигиттер башталат, жигиттер жөнүндө эле сүйлөшө беришет. ТикТоктон бир баланы таап келишет, мама, карасаңыз, какой красивый. Мен айтам, бунун боёну алган го, чач узун го десем, мама, караңызчы, вообще курчакка окшош экен. Азыр курчакка окшош балдарга кызыгып калышкан, биз мурда деген жанагы бой узун, кара тору, мындай спортивный балдарга кызыкчубуз. Анткени ошол малда жана 50 Cent, жанагы Kanye West деген сыяктуу рэперлер, ошондой адамдар чыккан үчүн биздин убагыбызда ошондой мода болчу. Баскетболист, Уилл Смит, ушундай баскетболисттер мода болчу да. Азыр болсо жалаң эле корейский кинолорду көрө алыша эле, кыздарга окшогон балдар. Анан ошого жараша эми балдар айла жок, кыздарга жагыш керек да, барып чачтарын тармалдатып, бул эң важный период да жашоосундачы. Анан кыздарга ошол балдар менен сүйлөшкөнгө запрет койбош керек да. Просто экологично сүйлөшкөндү үйрөтүш керек да. Экологично деген эмне түшүндүрүп айтыш керек да, что не обязательно целоваться, обниматься, мындай деле сүйлөшсө болот депчи. Балдарды изучать эткенди үйрөн, анан ошол кандай балдардын түрлөрү болот, ошолор жөнүндө айтып берип, иш кылса айтыш керек да, бунун бардыгынчы. Анан неге балдар менен сүйлөшкөн абдан маанилүү. Мындай болуп калат экен да, эми караңыздар. Мен школдо окуп жүргөндө 8 классты бүткөнгө чейин ошол мен 2 жыл
уже 8-класста, 1 жыл деп коеюнчу, 8-класста менин подружкаларым баарын жигиттер мындай жактырып, кат жазып ушунчу да, мага эч ким жазчу эмес да, эч ким жазчу эмес, эч ким сурачу эмес. Ошондо чындап эле мен сулуу эмес турбаймынбы деген ощущение келет да. Анан бирок ошо 8-класста бүтөйүн деп калганда, жайында ошо улуу кыздарымдын папасы мен такыр сүйлөшчү эмесмин, балдар менен сүйлөшчүмүн, бирок дос катары эле сүйлөшчүмүн да. Аябай досторум көп, азыркыга чейин эле сүйлөшүп турабыз, эркек балдар менен да жакшы дос болчумун да, бирок мындай ухаживание принимать эткенин билчүмес экенмин да. Азыр ойлосомчу, эмне себептен, анткени это низкая самооценка. Анан ошол кыздарымдын папасы ухаживать этсе дагы байкабаптырмын. Анан мындай открыто, прямой эле айтканда, мен сени ухаживать этип атам, сен түшүнүп атасың да. Жок десем, анан ошондо күлүп, анан кийин мен менен жүрөсүңбү десе, билбейм, мейли жүрүп көрөлү деп, анан ошентип жүрүп, ошол аябай көтөргөн да мен самооценкамдычы. Биз экөөбүз сүйлөшүп атканда дагы ушундай сөздөрдү айтып калчумун да. Карасаң тети кыз аябай сулуу, мындай десем, мен карап, койчу ай, ушинтип эле ар кимге суктана бересиң, сен андан 100 эсе сулуусуң деп ушинтип айта берчү да. Анан кийин ошентип ошол биз 8-класс бүткөндө жүрүп баштадык. 9-класста, 10-класста, 11-класста жүрдүк. Анан 11-класска келгенде ошол айтып келчү да магачы, ошол мен жигитим айтып келчү да, ошондо типчи, сен могу балага жагат экенсиң, эгерде жаныңа келсе өлдү депчи, ушундай аябай кайтарчы да. Анан кийин мен ошондо ошол аябай жардам берген мага самооценкама деген себеби ошол да. Ал деген ошол внешностьтин жөнүндө комментарий кылып, аны аябай эме мактачы да, аябай мактачы, аябай комплименттерди айтып, ушинтип ушунчалык таасирин берген да менин самооценкама. Анан дагы бир досум бар эле, ал мындай дос катары сүйлөштүк да. Анан ошол досум дагы айта берчү да, эме депчи, сен ушундай жакшы кызсың, кебетең дагы, характериң дагы, баардыгы төп келишкен кызсың, дүйнө жүзүндө сендей кыз жок деп эле ушинтип айта берчү да. Анан мен койчу ай деп баягы ишенбей эмете берчүмүн да. Бирок мен азыр ойлосом, менин самооценкамдын ошол пайда болушуна ошол экөө аябай чоң таасирин тийгизиптир дагы. Ошон үчүн мен азыркы жашоодо, кийинки жашоодо азыркыдай мындай адекватный, жакшы самооценкам болгондо ошолордун таасири чоң экен да. Ошон үчүн эгерде үй бүлөдө кандайдыр бир себептер менен ошо самооценкага доо кетсе, анда ошол маалда, подростковый возраст деп коет го, ошол маалда эгер кыздар бойоном десе, кийинем десе, урушуп, аларга запрет койбой, бул психологический фактор да. Эгерде кыздар бойоном деп атабы, демек ага кебетеси жакпай атат да. Эчтеке болбойт, эрчит барып косметика алып берип койгула. Бирок мындай билинтпей, акырын боенконду үйрөтүп койгула. Бетине угрий чыгып атабы, бул тоналка алып берип койгула да. Тоналка алып берип койгула, сүйкөй берсин, эчтеке болбойт анданчы. Мисалы, атайын азыр подростокторго арналган косметикалар бар да. Бул абдан маанилүү нерселер да. Силер биз ойлойбуз, бул маанилүү эмес, боенуп бош керек, аминтпеш керек депчи. Бирок ошол нерсе кийин өмүр бою алардын жашоосундагы өзүн алып жүрүшүнө, дажычы кесип тандоосуна дагы таасирин тийгизет. Эгер самооценка низкий болуп калса, мен буга татыктуу эмесмин, мен пол жууп эле жүрө берейин, мен обслуживать этип эле жүрө берейин. Мисалы, келиндер баягы Айзада эже айтып берди го, неудобный келиндер кайдан келип чыгат? Ой, удобный келиндер кайдан келип чыгат? Удобный адамдар ошо самооценкасы низкий болгондон келип чыгат. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде сиздер удобный болсоңуздар, балдарыңызга жагалданып, жолдошуңуздарга жагалданып жашасаңыздар, демек самооценкадан да бул жактачы. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул естественный процесс да. Эми бул деген биз албетте, мен деле баягы кыздар менен кыздарга түшүндүргөндө, баягы биз мусулман болгондо мусулманчылыкты да кошуп, мисалы, кол кармашып, кучакташып, гулять эткенге болбойт, кызым. Тем более мына мисалы азыркы жашоодо бирок эгерде ошо балага сен чындап жаксаң, сага серьезный намерениялар бар болсо, ал бала даже сени антип мындай действия кылбайт сен тарапка. Эмне себептен? Анткени эркек бала
будущий эгер ошол кыз менен будущий курам десе аны защита кылат деп ушундай кылып үйрөтөм да менчи. Ошентип үйрөтүш керек. Бирок ошол эле маалда балдар менен сүйлөшпө, эч жакка барба деп запрет койбош керек да. Менин кызым күлө берет, улуу кызым азыр 15-ке чыгып калды, анан кийин мама ушу бала киного чакырып атат же бир жака чакырып атат десе саат 2-ге чейин келип кал деп берем да. Түшүнүп атасыздарбы? Түшкү 2-ге чейин, түшкү, түнкү эмес, тура эмес түшүнүп албагы. Анда айтам, мама, түшкү 2-ге чейин кака гулять этмегиле дейт. Айтам да, эгерде сен ошол балага жаксаң, ал сен любой условияңа жагат. Макул болот депчи, айт. Жок дейби, демек анын ою жаман. Анда сиз ал бала менен жолукпайлы кой депчи. Бирок ошондой ашып кетсе 4-5-ке чейин, бирок түшкө көбүнчө ошол выходной күнү саат 10-11-лерде барып сүйлөшөт да эмичи. Анан эми ушундай күлө берет да. Кыздар мени шылдыңдайт депчи. Эми детское времяда гулять этесиң депчи. Мен айтам, даже сен 20-га чыксаң деле ошентип текшериш керек балдарды депчи. Эми бул мен деле апамын да, переживаю же ошону мындай безопасный кылыш керек да өзүңөргө, түшүнүп атасыңарбы? Анан эми силердин дагы ошол келип чыккан самооценкаңарга азыркы ошол мисалы көп аялдар, кээ бир аялдар ошол турмушка чыккандан кийин деле самооценкасы жакшы болуп кетет да, кээ бирдечи. Эмне себептен? Анткени самооценка бул биз эмнени күтөбүз? Самооценка эмнеге биз өзүбүздү оценивать этебиз? Ошонун түп тамыры каякта жатат? Ошонун түп тамыры как раз таки башка адамдардан бизге болгон внимание, башка адамдардан бизге болгон, мисалы жолдошуң деле сени мактап койсо, восхищать этсе, сени мындай башкача көздөр менен карап турса, сен даже ошол турмушка чыккандан кийин деле самооценкаң көтөрүлөт да. А эгерде турмушка чыккандан кийин, төрөгөндөн кийин, мисалы самооценкаң высокий болсо деле, төрөгөндөн толуп кетсең, ошол сенин внешностьың комментарий кылып атса эмне болот? Самооценкаң түшөт да, көп аялдар депрессияга ошондон түшүп кетет да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн просто сиздер түшүнүшүңүздөр керек да, самооценка деген сөз жок, негизи жок. Самооценка бул башка адамдардын оюн өзүңө кабыл алып, ошол ойго өзүңдү теңөө да. Эми караңыздар, эгерде сиздер ошол самооценканы, например, башка адамдардын ою менен жашай турган болсоңуздар, 99% учурда силердин самооценкаңар эч качан көтөрүлбөйт. Эмне себептен? Анткени 99% адамдар жакшы айтпайт. Менин кызым кече сурайт, мама дейт, эмне себептен дейт да, эмеге ТикТокко дейт. ТикТокко, эмне себептен ТикТокко дейт, жашынакай кыз видео чыгарса дейт, түйнө дейт, страшная, некрасивая деп кыздар комментарий жазат дейт да, кыздар жазат дейт. Жашынакай бала эме жүктөсөт мөле, вау, какой красавчик деп жазышат дейт да. Анан мен айтып атам, потому что конкуренция бар. Конкуренция бар. Бири-бирин мактаганды жаман көрөт кыздар. Ошон үчүн сен дагы башка кыздын айткан мнениясына көңүл бурбай жүр депчи. Анан биринчиден башка кыздын мнениясына көңүл бурбай жүр, анан экинчиден дедим, сага кызыгып, анан кийин сен аны карабай койгон балдардын мнениясына көңүл бурбай жүр дедим да. Анткени алар чтоб тебя задеть, ошентип айтышы мүмкүн дедим да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн самооценка деген нерсе жок. Жок. Эгерде сиздер действительно ошол самооценкалар низкий болуп кыйналып атсаңыздар, зеркало менен работа зеркалом деген бар. Ошол күзгүгө туруп алып, өзүңөргө жаккан жерлериңер. Мен кашым сонун, көзүм сонун, мурдум сонун, оозум сонун. Карачы кандай сенин кашың жашнакай, карачы сенин чачың аябай жашнакай, бир дагы ак түшө элек, же болбосо чачың карачы сен сонун болуп, өзүңдүн возрастыңа ылайык болуп, ак басып сонун болуп калдың. Сен ушундай сулуу айым болдуң, сулуу эне болдуң, сулуу бабушка болдуң деп 21 күн бою өзүңөргө комплимент айтыш керек да. Комплимент айтыш керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Бул сиздерге задание, 21 күн ошол өзүңүздөргө комплимент айтасыздар. Эми характер жөнүндө сүйлөшөлү. Характер. Негизи жакында эле бир психологдун аябай сонун видеосун көрдүм. Жаш бала экен, ошол айтат да, мынтипчи, ребенок дейт да, кичинекей бала дейт, бул
мисалы жаратканым Куран түшүрүп атпайбы, ошол Куран сыяктуу эле дейт. Кичинекей баланы да түшүргөндө дейт, бул Алла Таала бизге бергенде дейт да, бала кылып бергенде дейт, бизге жашынакай китепче берет дейт да, элестеткиле китеп сыяктуу. Мына бул жерде Уреч Сымбат эже жазып атат, даже биз ошол бир сабак өткөндө женское счастье деген ошол жактан ошол самооценка жөнүндө сабак өтүп эметкенде бир эже ыйлаганда, анан айтып атпайбы, мен дейт 18 силердики да жакшы экен, биякта 10 класска чейин экен. Ал эжени болсо почти 20 жашка чейин, ал 30-32 чыкканда турмушка куруптур да, анан ал айтып атпайбы, мен дейт да ошо 30 жашка чыкканча дейт да, балдар менен дейт кол кармашып жакын тургандан коркчумун дейт. Анткени дейт мен чоң энем дейт кичинекей кезимен эле балдардын колун кармасаң боюңда болуп калат дей берчи дейт да, элестеткиле, балдардын колун кармап койсо боюңда болуп калат деп. Аны аябай коркчумун дейт да, ошо кол кармашып койсо эле боюңда болуп калат турбайбы деп. Эми азыркы балдарга антип айтсаң в жизни ишенбейт, алар интернеттен бүт көрөт да. Анан 10 жаштагы балдар уже билет да, балдар каяктан чыгат экенинчи, түшүнүп атасыздарбы? Анан ал убакта деген андай информация жок болчу да. Ал убакта андай информация жок болчу. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы азыркы балдарга башкача отношение кылыш керек да, башкача отношение. Булар баарын билет. Сиз билбеген нерселерди билет дажычы. Анан сиз билбеген нерселерди билип айтып атса, жүрөгүңөр түшпөй сүйлөшүп, сен аны каяктан билдиң, ал сага кереги жок, керек деп информация талдаганды үйрөтүш керек да. Эми караңыздар. Характер. Ошол айтат да, кичинекей китепче болуп түшөт дейт да. Аны ал китепчеде эч жаман нерсе жок дейт да. Адам жаратканын дейт да, ошо Алла Таала бизди жаратып атканда дейт, ошол китепке дейт көзүбүздү башкача, оозубузду башкача, кулагыбызды башкача. Эми баягында да айтып атпаймынбы, эгерде жаратканыма баары бир болсо, ал баарыбызды окшош кылып эле чыгарып коймок да турабыз, тамтап. Биз жана кукла чыгарып атпайлыбы балдарга ошол сыяктуу? Жок. Ал ар бирибизди өзгөчө жакшы көрүп, баарыбыздын көзүбүздү, колубузду башкача, боюбузду башкача кылып туруп, индивидуальный кылып, өзгөчө кылып, бирөөлөргө окшош эмес кылып туруп жаратып, анан кийин ошончо жакшы көрүп жараткандан кийин мен ар дайым айтам, мен буга аябай ишенем, жаман тагдыр бербейт. Жакшы тагдыр берип туруп, анан ушу китепчени элестетип эле, ушу китептей кылып бизди ушул дүйнөгө түшүрөт экен да. Анан ал китепти алып биз окуй баштайбыз да. Мисалы, мен эне катары мага бала берди, мен окуй баштайм, изучать эте баштайм да. Анан биз ошол китептин барактарын же булгап же айрый баштайт экенбиз да. Мисалы, ошол кандай көз бербесин, зато көз берип атпайбы, канча ден адамдар көрбөй калып атат. Биз минтип сурайбыз да, ошол 12 мүчөсү аман болсун, ошол 12 мүчөсү менен төрөлсүн деп сурайбыз да. Анан ошол нерсеге дагы кээ бирде ыраазы болбой, ошо жашынакай бала берип атканда ыраазы болбой, ошол баланы капкара болуп калыптыр, көз жүлжүк болуп калыптыр, анын кулагы делдек болуп калыптыр деп баягы таза китептин бетин булгай баштайт экенбиз да. Түшүнүп атасыздарбы? Аябай чоң таасирин тийгизет экенбиз. Негизи дейт да, ар бир баланын дейт ошол жашоосуна идеальный төп келе турган характер менен төрөлтөт дейт да. Характер дебейм, мен буну темперамент деп коем, түшүнүктүүрөөк болуш үчүнчү. Бирок ошо анткени психологияда характер деген понятие бар, бирок жок да. Азыр түшүндүрүп берем эмне себептен. Анткени төрөлгөндө бала же жоош, же шустрый болуп төрөлөт да, мындай темперамент болот да. У кого-то высокий темперамент, мындай шустрый, аябай бат-бат сүйлөгөн, бат-бат кыймылдаган, мындай тыпылдаган болот да. Кээ бирлердики низкий болот, наоборот, жай кыймылдап, жай сүйлөп, творческий, мындай ушундай болот да. Кээ бирлердики средний, ар кимдики ар түрдүү болот да. Ошол темперамент менен адам кичинекей бала жашай баштайт экен дагы, анан калган характерлери ага ошо жашоосуна жараша келе баштайт экен да, жашоосуна жараша келе баштайт экен. Мисалы, мени вспыльчивыйсың дешет да, батты эле от алып кетесиң деп айтышчу да. Эми азыр ошол калтырганга аябай аракет кылдым, бирок баары бир кичине чыгат кээ бирде, бирдемеге бат жиниң келет дейт да. Бул характер кайдан келип калган? Мен төрөгөндө эле, мен жана төрөлгөн китебиме бул Айпери вспыльчивый болот өмүр бою деп жазылган эмес да. Это ошибка, мен ошондоймун деген бул ошибка. Менин пешенеме ушундай жазылган деген бул ошибка.
түшүнүп атасыздарбы? Мен каяктагы вспыльчивый болуп калдым. Анализ жасаш керек ар бир характер. Мен вспыльчивый болуп калган себеби мен ортончусумун. Анан тиги экөөнө караганда тентегирекмин. Темпераментим боюнча меники высокий, мен катуу сүйлөйм, бат басам, ушундай да. Эжем менен иним темпераментим менден ылдыйраак. Шусырыраакмын да менчи. Анан кийин үйдө ийне жоголобу, таш жоголобу, бирдеме сынабы, ким күнөөлүү. Айпери күнөөлүү. Ким кылды, айпери кылды. Экөө сүйлөшкөндө эле мага шылтай берет да. Анан албетте көбүнчө мен кылам да. Эми баягы тентексиң да. Мен кылам көбүнчө, бирок мен кылбаган учурда деле мени күнөөлөй берет да. Түшүнүп атасыздарбы? Мен жасабасам деле мени күнөөлөй берет да. Биздин үйдө деле ошондой да, например, мен төрт балам арасынан деле бирөө кыйкырып ыйлап атса эле мен акылай дагы ыйлатып атасыңбы дейм да. Анткени ал деген берке кичинекейлерин даже берке асылайды. Баса калып эле, кытыгылап эле, иши кылса бирдеме эле кыла берет да. Ушинтип элечи берке экөөнү өпкүлөп эле, анан өзү дагы аябай күчтүү. Кучактап байкуштардычы, тиги 5 жаштагы кызым вообще кыпкызыл болуп келет да, ушунча катуу кучактайт да. Анан кийин урушанда ай кой депчи, ошо меники улуусу шустрый да, сымбат эже. Анан ошентип ортончусу болгон үчүн кечке ушинтип берип, анан баягы задеваетчи кечке эле мени урушуп берсечи, ошол жерден анан мен кылган жокмун деп атпаймынбы деп эле ошол кылбаган нерсеңди доказывать этиш үчүн чырылдап атып эле анан кийин ошондо урушчак болуп калат экенсиң да. Урушчак, вспыльчивый, кичине эле несправедливость болсо эле чыдай албайсың да. Сразу эмне болот? Баягы инстинкт самосохранения иштейт дагы, тызылдап эле өзүңдүн праваңды защищать этип эле, спорт этип эле жатып каласың да. Көрдүңүздөрбү? Бунун бардыгын талдап отурсаңар ушундой бар да. Ошол бир тренингде, ошол тоже женское счастье да, бир эже айтат да, мен шашмамын дейт да, шашмамын деп атпайбы? Ошол аябай мешать этет дейт да менин жашоомдочу. Ошол эже шашмамын дейт да, анан айтып атпаймынбы? Эже жок, сиз шашма эмессиз, сиз ошондой шашма болуп калгансыз. Бул каяктан келди? Жакшылап ойлонсоңуз десем, билбейм дейт да. Анан келиңиз анда талдайлы дейм. Канча бир тууган болчуңуз десем, 7 бир тууган болчумун дейт. Анан сразу эле айттым, сиз эң кичинекей болчусуңуз. Эң кичинекейсиз десем, ооба деп күлүрдү да. Анан эмнеге антип атасың дейт. Эң кичинекейлер шашма болуп калат да, чын элечи. Анткени чоңдору бат-баттан жеп алат да. Анан болой бат-баттан же. Анан кийин деген баары жумшай берет да, кичинекейин. Негизи ошондой да, кичинекейине деген ушундай это азыр кичинекейибиз эркелетип аябай карайбыз. Илгериден ошондой эле болчу да, кичинекей деген баары чоңдору чоңоюп баштаганда эле кичинекейине бүт жүктөшөт дагы. Турап келе кал, тур бияка кете кал, анан тиги байкуш шашып эле жүрөт да, же тамак жегенге жетишпейт, жана кичинекей келиндей болуп калат да, көрдүңөрбү? Шашма болуп калат. Же болбосо бир эже айтат, менде да ушундай да, мен мисалы азыр тамакты бат жейм да, тамакты бат жегенге аракет кылам да, анан кийин ошол кийин бир отуруп эмне себептен ушинтип бат жеп калгам тамакты деп ойлонсом, көрсө ошо келин болгондо башталыптыр да. Келин болгондо мен келин болуп келгенде үйдө 4 студент бар эле, андан башка өздөрүнүн 3 баласы, 7 подросток да, эми 7 мындай 16 жаштан 20 жашка чейинки адамдар, 7 элестет эле 21 жашка чейинки адамдар да. Анан кайненем, кайнатам бар. Анан аларга тамак салып берип эметкинче эле уже убакыт өтүп кетет да. Анан алар деген тамак салып бересиң, чай куюп бересиң, анан алар тамак жей берет. Анан мен өзүмө алып келип жеп баштасаң эле карасаң алар уже жеп бүтүп аткан болот да. Анан кечке чойлуп отура албайсың демчи. Анан бааттан жеп баштайсың да, жеп алып анан туруп кетесиң. Анан же болбосо тиги бала төрөлгөндө дагы бар эле кел тиги бат жей кал деп, азыр балаң ыйлай электе деп ушинтип шашып атып эле баягы бала менен. Анан уда төрөгөндө дагы экөөнүн ортосу 2 жаш, уда төрөгөндө да ушундай болуп калат экен. Бирөө астыңда отурат, бирөө биягыңда, анан бат тамак жей калайын деп эле ошондон баштап анан ушул башталыптыр да, бат тамак жегенчи. Ошондой да. Мына эже айтып атат, мен да шашмам депчи. Мындай анализ кылсаңар, действительно ушундай болот да. Балким келин болгондо, балким ошол характер он формируется да, түшүнүп атасыздарбы? Характер биз төрөлгөндө жок, ал формируется, аны өзгөртсө болот, алып салса болот, жок кылса болот. Мен ушундаймын, мен
характерим ушундай деп эле отура бербеш керек да. Мен папам дагы улусу анан кийин деген улусу болгон үчүн баягы койду, малды бүттү ошол папам жайгаштырчу да. Анан кийин үйдө баягы илгери аябай көп кой кармашканда, мисалы мен чоң атам жүздөп койлорду кармачу экен үйдө. Анан кийин папам жетишчү эмес экен, школго барып келип эле, школдон келип эле койлорду карап эле, анан чөп ташып эле, чөп жыйнап эле, анан айтат да такыр жаным тынч эмес дейт да. Анткени папам эркек бала, андан кийин 2 кыз, кыздар жазабайт да. Андай нинелери аябай эле кичинекей да. Мамам айтат, мен келин болуп келгенде ошол папаман кийинки улуу байкем 4 класспы, 3 класспы ушундай болчу дейт да. Көрдүңүздөрбү, ошо папам ошол жетишпей эле жүрүп эле шашма болуп калган экен да. Азыр ойлосомчу, анткени ушунча жумуш көп болчу дейт. Сарайларды жыйнап, кой эметип, эки күн биринде эле кой соёрчу дейт да. Ошо чоң атам деген главный ветврач болуп иштеген Токтогулда. Анан ал ошол ветврачтарды билесиңер да, постоянно бир ошол айылга бир чоң келсе, бирөө келсе эле аны ветврачка чалышчу экен да. Ошо атамачы кой союп алып келе кал депчи. Ошонтип эле папам кой союп эле, эт бышырып эле, ушинтип эле анан вечно эле жетишчү эмесмин дейт да. Анан ошол привычка до сих пор калып калган да. Бир жака барабызчы, бирдеме десең таң атпай туруп алат. 4-тө барабыз десең 3-тө уже даярдап, папамчы баскыла кеттик деп эле шаштырып берет да. Анан биз ошон үчүн 1 саат кеч айтабыз да папама. Мисалы той 6-да башталса, 5-те барабыз дебейбиз, 6-да барабыз, 7-ге чакырыптыр деп ушундай да. Анан не дай бог ошо эртекен угуп калса жаның сурап алат да, ошол үйдөн чыкканга чейинчи. Ошондой экен да, көрдүңөрбү, то есть характер ошондой формировать этилет. Дагы бир ошол эмеде женское счастьеда дагы бир эже келди эле да. Мен көп сүйлөбөйм дейт да, көп сүйлөбөйм, аябай жоошмун дейт да. Анан айтып атпаймынбы, эже сиз өмүр бою эле жоош, көп сүйлөбөгөн адам болгон эмес, болушуңуз керек. Жакшылап ойлонсоңуз десем, сиздин кичинекей кезиңизде кандай айтышчу эле десем, мынтет да, мен кичинекей кезимде аябай көп сүйлөчүмүн деп айтышчу деп. Анан кайсы убакта көп сүйлөбөй калыптырсыз десем, школго барган убакта көп сүйлөбөй калыптырмын дейт да. Анан айтып атпаймынбы, демек сизге кичинекейиңизде көп сүйлөбөчү, оозуңду жапчы, кечке эле ушуну бытылдап эле деп айтышчу десем, ооба ошентип айтышчу деп атпайбы. Көрдүңүздөрбү? Демек бул ал эже өзү на самом деле көп сүйлөйт да. Төрөлгөндө көп сүйлөйт, темперамент ошондой. Просто аны тыйып, басып атышып, не кылып койшкан, ошол көп сүйлөгөн способностьтин жок кылып койшкан да. Көп сүйлөгөн способностьтин нольго эметип койшкан. Көрдүңөрбү, ушундай нерселерде, мындай характерди талдап отурсаң, негизи характер жок да. Характер жок. Силерге мындай задание болот. Баракты 2 аласыңар, баракты 2 бөлөсүңөр, ортосунан мындай кылып чийесиңер дагы. Бир бетине силерге ушул жашоодо тоскоолдук жараткан характерлериңерди жазасыңар. Бир бетине жардам берген характерлерди. Сымбат эже. Мен негизи аябай катуу сүйлөйм. Жолдошум акырын сүйлөйт да. Анан кийин мен ошо окууларды окуп калганга көп маани бербейм да. Бирок деген азыр ойлой берем, эгерде мурда ушундай болгондо, мен дагы көп сүйлөө деп, аны акырын сүйлөө деп атып, мен дагы көндүрүп коймок болуш керек депчи. Мен тескерисинче азыр жолдошумду көндүрүп койгом да. Мурда жолдошум сүйлөөчү эмес, анан азыр тиги ырдайт да, дажычы мында. Бир жака барганда даже тоз сүйлөө десең да, калчылдап сүйлөгүсү келбей араң сүйлөчү да. 6 жыл болду, 6 жылда тоз сүйлөмөк турмак ырдайт. Баары эле күлөрүшөт да, айпери ошо тиги Адилетти сүйлөтөт экен десем, көрсө ырдатып да койду деп эле күлөрүшөт да. Катуу сүйлөгөн эмнеден да чынары же, эгерде адамдын голосу звонкий болсо, менин голосум звонкий да, мен акырын сүйлөсөм деле катуу чыгат да. Андай момент болушу мүмкүн. Бирок эгерде киши кыйкырып сүйлөсө, демек ал действительно мындай кичинекей кезинде мындай, никто не обращает внимания, ошол внимание алыш үчүн ошентип кыйкырып сүйлөшү мүмкүн да. Же болбосо жана кээ бир адамдар бар го, мынтип бир жака барганда жалжактап, каткырып ушинте беришет го, мындай неадекватно өзүн алып жүргөн адамдар бар да.
ошол адамдар ошондой адамдар болсо дагы ошолор эмне себептен антип берет, анткени самооценкасы низкий да, анын өзүнө бир внимание кылгысы келет да. Мындай излишне күлүп эле өзүн бир кыздай алып жүргөн адамдар бар го, мынтип эле кышыңдап эле ушундай билбейм, ушундай адамдар бар да. Любой жерден чыга калып эле мен сүйлөйүнчү, мен басайынчы, мен минтейинчи деп эле мындай кандай десем ушундай адамдар бар да. Ошол катуу сүйлөгөндөчү эми мен деле катуу сүйлөйм, бирок мен регулировать эткенди үйрөндүм голосду. Особенно могул ораторское искусство деген эмелерди окусаң, ошо голос, тембр, речи. Мисалы мен азыр сиздерге сүйлөп атпаймынбы? Мен сүйлөп атканда азыр нормальный интонация менен сүйлөп атам, анан аябай важный жерлерине келгенде катуу сүйлөп, мындай подмечать этип, анын бардыгын ошо. Негизи катуу сүйлөгөн жаман эмес, же аябай жакшы нерсе катуу сүйлөгөн. Катуу сүйлөгөн уверенный кишилердин үнү катуу чыгат. Уверенный кишилердин үнү катуу чыгат. Айтып атпаймынбы, мындай тембр, голос катуу болсо бул жакшы да, бул ораторлордун голосу. Илгери особенно Америкада ошо ораторлор тандаганда голосу, илгери микрофондор жок болгондо ошо голосуна карап тандачу да, голосу. Эгерде мен сиз мына эми лазакат эже жазып атып, менин үнүм катуу чыгат деп, биз Америкада болгондо биз аябай сонун оратор болмокпуз. Катуу сүйлөгөндөрчү, бул эч жаман жагы жок бунунчу. Анан шашып сүйлөгөндөр бар го, бат-баттан, ошол дагы ошондой да, мурда бат-бат айтчы деп, же болбосо мындай до конца укпай кетип калып, ошого шашып жүрүп көнүп калгандар. Анализ кылсаңар оп оңой. Ошо мына экиге бөлөсүңөр баракты, бир жагына өзүңөргө жаккан, силерге жардам берген характер жагасыңар, бир жагына силерге жашоодо тоскоолдук жараткан характер жазасыңар дагы, анан ошо тоскоолдук жараткан характерлерди талдап чыгасыңар бирден. Бул каяктан келип чыккан? Анан мындайда биздин подсознание, осознание келсе бизгечи, например, мен жалкоомун, жоошмун. Жалкоо деген характер эмес, жалкоо деп жазбайбыз. Хорошо? Мен жалкоомун, жоошмун, дагы эмне деп жазышат көбүнчө, урушчакмын, тартынчакмын. Тартынчак адамдар бул тыюу көп алган адамдар да. Болбойт жок дегенди көп уккан адамдар. Чынарычы, ошон үчүн шашып сүйлөбөш үчүн тренировка кылыш керек, тренировка. Бунун бардыгы ораторское искусство дегенде бар да. Баарын оңдосо болот. Сиз анда мындан кийин бирөөгө бирдеме айтып берип атканда токотер жеринен баштап айтып берип үйрөнүңүз. Самый главный айтканды үйрөнүңүз. Көп сөз эмес, а именно негизги жерин. Даже заранее даярданып алыңыз. Азыр мен могу кишиге могуну айтам депчи. Хорошо? Гүлсара эже секин сүйлөсө гана атпайм депчи. Экөөбүз окшош экенбиз. Бир жолу бир тренинг барып атпаймынбы, анан спикер аябай эме экен да, мындай спокойный, ырдагандай болуп сүйлөйт экен да. Здравствуйте, дорогие друзья. Как ваши дела? Сегодня депчи, анан чыккандайын айттым да, мен жаман жүрөгүм кысылып кетти депчи. Десем, мен бир кыз барган эле, ал айтат, аябай сонун сүйлөйт экен, прям аябай жакты мага депчи. Эмне себептен? Анткени ал өзү ошентип сүйлөйт да, ал кызчы шашпай. А мен бат-баттан сүйлөгөн үчүн мага мындай, билбейм, мындай ичим бирдеме болуп бышып кетти да, ал тренинг бүткөнчө ушундай болуп калат экен да, темпераменттен да болуп калат экен. Бирок темперамент эле дей бербей, менин голосум ушундай, мен мындаймын дей бербей, ошонун бардыгын оңдосо болот. Фишка эмнеде? Оңдосо болот, характерди оңдосо болот. Өзүңөргө жаккандай, каалагандай кылып оңдосо болот. Ошо ар бир характерди талдап чыгыңыздар. Эгерде талдай албай калган характер болсо, талдай албай калган характерлер болсо, эмеге жазсаңар болот, балким кураторлор жардам берет. Сүйлөштүкпү? Анда бүгүнкү сабакка суроолор бар болсо берип калыңыздар. Суроолор жок болсо бүгүнкү сабакты бүтүрөлү. Буюрса эртең сонун сабак болот. Сонун спикерден болот.
Сіздерге да чоң рахмат. Бүгінгі задание түшүнүктүү. Биринчи задание бул зеркало, работа зеркалом 21 күн жазаш керек. Башында күлкүңөр келет, ыйлагыңар келет, ар түрдүү эмоциялар болот. Пока ишенип, чындап эле өзүң караганда, суктанып караганга чейин жазаш керек 21 күн. Ал эми экинчи задание болсо, баракты алып экиге бөлүп, бир жагына жардам берген характерлер, бир жагына тоскоолдук жараткан характерлер жазабыз дагы. Ошолордун баарын талдап чыгабыз. Анда эмесе чоң рахмат сиздерге. Буюрса кааласаңыздар орусчасына кирсеңиздер болот. Азыр орусчасы болот. Баардыгыңыздарга рахмат.